общий баняда дейт. Көпчүлүк жалпы баняда гусул алса кабыл болобу. Бола берет, болгону тизе менен киндиктин ортосун жабыш керек, жабыш керек. Тизе авратка кирет, тизени жабыш керек. Киндик өзү авратка кирбейт, уяттуу эсептелбейт. Ошо киндик бирок колдон келсе жабыш керек, эми жабылбай калса эч нерсе болбойт. Киндиктен ылдыйраак жактан баштап, киндиктин астынан баштап тизе кошулуп, эмне болот? Аврат болот, уяттуу жер деп эсептелет. Ошону жаап алып, анан жуунсаңыз, эмне болбосун? Бола берет. Бүгүнкү күндө толтургандай жерлер негизи усул өтө берет. Бирок бир нерсени эскерткеч керек. Өткөн ишке салават эми, мурункулар мейли эми. Бүгүнкү күндөн баштап шариятты эмне буга чейин сайыз ажырагандан бери динибизди бир топ өздөштүрүп, бүгүнкү күндө динибизди терең түшүнгөн элибиз эмне болот? Барган сайын көбөйгөндөн көбөйүп баратпайбы? Аллага шүгүр. Демек, мындан кийин андай иштерге барбашыбыз керек. Кандай иш ал? Жалпы коомчулук, көпчүлүк менен түшкөн банялар эгерде жылаңач болуп түшө турган болсо, кээ бир бар ата-баласын жетиштеп алып түшөт. Бул туура эмес. Ошолор шарият боюнча күбөлүккө өткөрүлбөйт. Күбөлүккө жарабай каласыз мындайча айтканда. Кокус нике кыя турган болсок, кел эки адам күбө өтүп койсун дейбиз го. Кел сиз өтүп койгоңуз десе, сиздин күбөлүгүңүз жарабай калат мындайча айтканда. Ошол үчүн шарият ушундай кесе айткан. Киндик менен тизенин ортосун жабыш керек, ошон үчүн жабык болуш керек. Анан эми өткөн мурун билбестиктен, түшүнбөстүктөн болсо, ал ишке эмне кылабыз? Салават дейбиз да, бүгүндөн баштап, билгенден баштап же болбосо. Жанагындай көпчүлүк баняга түшкөндө сөзсүз түрдө азыр бүгүнкү күндө шорталар чыккан, толтура, Green City, Серигүү деген сыяктуу жана да башка толтура банялар бар азыр бүгүнкү күндө мусулманчылыкка ылайыкташкан. Ошондой кийимдер менен кирип алып, анан эмне кылабыз? Баняга түшүп кете беребиз. Эч нерсе болбойт.